Мына мыйзамсыз кармалып отурган 26 кишиге прокуратура кандай сөз сүйлөсө, сот ошонун башына ийип ошону карап отурат, жалдырап. Ошол эле соттор түнкү саат 6-да чыгарып берген болсо дагы, кайра актап дагы башына ийип отурат ошол жерде. Мен сизге аябай чоң ишеним артканмын, дагы эле ишенимде отурам. Замир Курамаевич, мен абдан чоң ишеним артканмын. Төрага болуп дайындап атканда, азыр дагы ошол ишенимде турам. Ошол жактардын карасаңыз, соттордун баарын жетелеп алыптыр булар. Мен айттым ошол, булардын жүрөгүн дагы, бетин дагы кайсы материалдан жасайт болду экен. Кып-кызыл жалганды үйүп турса дагы сот туура дейт, ушуларды туура деп атат. Мына кыргыз сотунан жабыркабаган, жаран калган жок бүгүнкү күндө. Мунун жанакы саламат сактоо министри жакшы, бир чоң жигиттин досу экен, эптеп чыгып кетти. Калгандары кайда болот? Досу жоктор эмне болот? Адилеттүүлүктү кайдан издейт досу жоктор? Же баш прокурор жабыр тарткан жок, же министр жабыр тарткан жок. Эч ким эч нерсе болгон жок. А байкуш бечаралардын бардыгы 2 айлап, 3 айлап, 6 айлап жатат. Достору жок алардын, же акчасы жок. Ошого буйрук берип аткан азаматтар айтат, профилактика болот, өздөрүнө келип калат, жакшы тарбия алып чыгат деп. Адамдын тагдыры менен ойнобош керек, урматтуу соттор. Мына азыр эми 1 айдан 3 айга жылдырып атасыздар. 3 айдын ичинде кайрадан даттанууга мүмкүнчүлүк берип 1 айдан 3 айга созуп атасыздар. Бирок кеп мыйзамда эмес да, кеп биздин ыйманда болуп атат да.